Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз каршы күрөш жүгүртүү кызматы Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы менен биргеликте туруктуу негизде жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту жана укук бузууларды алдын алуу боюнча иш чаралар жүргүзүлүп келет. Азыркы учурда милиция кызматкерлери тарабынан социалдык мекемелерде, алардын ичинде балдар үйлөрүндө баңгизаттарды колдонуунун терс таасир эткен жагдайлары, ошондой эле анын кесепетинен кандай жыйынтыктар келери тууралуу алдын алуу жана түшүндүрүү иш чаралары жүргүзүлүп келет. Ошону менен бирге баңгизаттарды колдонуу же мыйзамсыз жүгүртүүгө жасалган кылмыштарды тууралуу жазык кодексинде каралган жоопкерчилик тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Айта кетсек, акыркы учурда маалымат катары айтып кетсек, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан 2002 жылы туулган 19 жаштагы Абы Жаран баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнү жасагандыгы үчүн кылмыш жазык кодексинин 267-беренеси менен соттук өндүрүш иши козголуп, азыркы учурда сот органдарына жөнөтүлгөн.